Эжеке, сиз кайсы жылдары мектептин директору болдуңуз? Мен канча 90-жылдарыбы, 80-жылдарыбы? Мен 85-жылы ушака келдим, көчүп. Келдик Ашкыны көз. Мен өзүм немем менен, арызым менен келдим. Анан наркойду салып, анан эшигеликке иреттеп, бала чакабыз менен чогуу жашайын деп, бага турган эч ким жок, менин балдарым атам апам багып калган. Анан ошондо 85 келди ушака. Ошондо Сусаркан кийин сельсовет эле анда. 85 келгенде апам сельсовет болчу. Анан ошого чейин иштедим. Ошо 71 бүктүм окууну. Ошо Бишкектеги университетте. Анан Кыргыз тил адабият факультетинби? Кыргыз тил адабият факультетин. 72-жылы Фрунзе мектебине мугалим болуп бардым. Бишкектеби? Жок, мынау. Карабашкордогу. Карабашкор. Фрунзе мектеби болчу. Анан 73-жылы Луначарскийге завуч кылып жөнөттү. Ульяновда, Жок, мынау немеде? Октябрь айы. Октябрь айы. Октябрь. Киров жакта. Киров жакта. Ооба. Анан ошол жакта 7-8 жыл окуу бөлүмүнүн башчысы болдум. Анан да 6 жыл, 7 жыл мектеп директору болдум, ошол эле мектепте. Анан кайра ушака келдик көчүп. Келип анан буякта 9 жыл иштеп пенсия чыктым. Кыргыз адабиятынан сабак бердиңиз. Мен ошо кыргыз адабиятынан олимпиадага катышат болчумун да. Ооба. Биздин ошо билесизби, Шеркулагай бар болчу. Неме жактан, Чалма жактан. Шеркулагайды билет белеңиз? Жок, тааныбайм. Ал дагы ошо бою узун тилчилерди айтып атам да. Анан Абжалил агай бар биздин биринчи майдан. Анан Момунтай агай бар болчу. Кулипа Безбелдекова, Бурмача Чечеке. Анан биз тил адабиятына келип катышат болчубуз. Мына түшүнүк жактан да бир эжеке бар эле. Рамат болуп кетти окшойт. Күйөөсү географ болчу, өзү тилчи болчу. Гүлсүнбү ушундай эжеке болсу, тааныбайт белеңиз? Жок. Биз ушу зонадагыларды тааныйбыз. Анан Сусаркан менен аябай жакшы болчубуз. Мектеп ошол кезде эң жакшы алдыңкы мектеп болчу. Саргаш мектеби же Луначарскийби? Жок, неменики, Сусаркан мектеби. Сусаркан мектеби эң алдыңкы жакшы мектеп болчу. Пактага бир барабыз, бир жүрөбүз, абдан жакшы жүрөбүз. Анан ошондо ошо кайсы жыл экен, сен 10-класста ошо комуз чертип ырдап чыккан жылы. Эсимде калбай калды. Баягы 3 мектеп алдыга чыгып калганда, ошондо ким комуз чертип өзүнүн таланты менен чыкса, анан ошо мектеп жетет деп, жеңет деп айтып калды. Ошондо анан сен чыккансың да. Биз жеңип кеткенбизби? Силер жеңип кеткенсиңер. Ошондо сен талантыңа ушундай ыраазы болгомун да. Ошол жерде бар белеңиз эжеке? Мен ошол жерде отурдум. Баягы жүйрөлөрдүн арасында комиссияда. Ошол жерде отургам. Аябай ыраазы болуп. Анан Сусарганды биз куттуктап. Апам, Апам ошентип. Батаңыз менен барып келген экенмин да. Республикалык олимпиадага. Анан мен Барчын кызым экөөң географиядан бирге баргансыңар. Жумагулова Барчынгүл. Азыр университетте мугалим. Ошо немеде ошо. Ошмудабы? Ооба. Неме боюнча, география боюнча барбадыңар беле? Эсиңде барбы? Бар. Мен кыргыз тили боюнча, ал география боюнча барган. Ошондойбу? Анан сен канчанчы орунду алдың эле? Мен областтан бирди алганмын, кийинки жылы республикадан да бирди алгам. Анан Барчын 2-нчи орунду алып келген да. Географиядан. Анан ошо агайын ошо жогорку наам берген ошондо. Отличник деген, Отличник. Билимдердин отличник деген. Ал тайта тайнесинде окуду да, ошо жакта тарбиялады. Анан кызым азыр ошо жакта иштеп атат. Мугалим болгон тагдырыңызга ыраазысызбы? Ыраазымын. Эмнеге? Абдан жакшы. Мен мугалимчиликти сүйөм. Анткени балдарды жакшы таза жолго тарбиялайт мугалим. Түз бас, кыйшык баспа, андан башка сөз айтпайт мугалим. Ошон үчүн мугалимди мен баалайм. Азыр кийинки мезгилдерде эркек балдар мугалим окуусуна барбай атышат. Бул жакшыбы же жаманбы? Бул жаман.
Мага мугалим окуусуна барыш керек балдар. Себеби жалаң эле кыздар болуп калып атат дагы, сәл балдардын тартиби бир аз начарлап атат да. Эркек балдар болсо мектепте. Ошол балдардын немеси башка да. Эркек баланын, эркек агайдын жүрүш турушу бар, сезет бала деген. Эркек балдар. Кыздар бир калпта жүрө берет экен. Анан эркектер мугалим болсо баягы тартип болот экен да. Мен ушундай ойлонуп калдым. Кайсы мектепке барба, бир же эки эле эркек. Бардыгы эле аял койтуп кеткен да. Ошон үчүн эркек балдарды ушундай деп каалайт элем мен. Мугалимчиликке барса, ар кайсы предметтен өздөрүнүн каалаганы боюнча барса деп ойлойм да. Мен ошону жакшы көрөт элем. Ошо айтып атышат да, армияга барганда балдар бир аз кыздарга окшоп таарынчак болуп атат. Армиядагы балдарчы. Же бир сөз көтөрө албай калып атат. Себеби агайлар жок, жалаң эжекелер менен окуп бошунда окуп калды деген пикирлерди угуп атам. Чын жалганын билбейм. Ошо чынбы? Эми ошондой болушу мүмкүн. Мен 97-жылы пенсияга чыктым. Эми ошондон бери балам үйдөмүн. 47 жыл кылсыз ошондо, э? 47 жыл. Мен атамдан 2 жаш улуу экенсиз, раматтык атамдан. Ошо 78 деп коем. Бирок жаш көрүнөт экенсиз. Жаш көрүнөт экенсиз. Азыр кадрларыңыз жакшы ийгиликтерге жетпиби жашоодо? Эми балдардын ар кандай ийгилик алгандары бар. Бир кабар алып келгендер болобу мындай эжеке? Жок, эми азыр андай жок. Эми бул жердеги окуучулардан эми бул дагы окуучум. Ошо эми сыйлайт. Жок дегенде машинасы менен алып келип коет. Ошо заргабыз да. Мындай катуу кармап кээде какыс-кокус кылчу элеңиз, чымчылык дегенде. Какыс-кокус бар элем. Кол көтөрчү эмесмен го. Сөз менен какыс-кокус кылып, биздин мезгилде мына эшикке билет тартипсиз балдар жок эле. Айтканың айткандай, дегениң дегенде балдар кабыл алчу. Мен ошо 80 немеден мына сейдиштер канча жылы бүттү. Ушуларга келип эле класс жетекчи болуп калдым ошо аяктан кийин. Луначарскийден кийин. Анан пенсияга ушулар менен бир чыктым. Булар 11 бүттү. Жалаң эркек балдар болчу. Ушундай бир тартиптүү эле да, таң калам ошо. Айткандай аткарылып турат эле. Сабактан билгендерин айт, окуп келгендерин айт, сабактан калбаган балдарды ушундай тартипте бир кыжылдашууну уккан эмесмин да. Мен ушу балдарга да бир катык сүйлөбөгөнмүн, себеби тартип жакшы. Өздөрүндө эле адеби. Тартип эмес, адеби. Адеп бар да, адеп бар. Ошон үчүн баягы балдар эми анда жарымыбыз эркек болчу. Мугалимдердин. Ошо мен иштеп турган жакта да жарым эркек, анан көбүнчө эле ошо эликтен өткөн агайлар экен барсам. Ошо кишилер менен иштештим. Ал кишилер исполком болуп жүргөн кишилер экен. Ошондой кызматтарда иштеп, анан кийин ошо мугалимчиликте пайдаланып калган экен. Азыр эми мисалы окубай деле акча тапсак болот, Россияга барып келип үй салсак болот, машина алсак болот дегендерге оюңуз кандай? Окубай эле, билим албай эле. Эми ар бир адамдын каалоосу өзүнчө, баары бир билим керек. Билимсиз иш жакка барыш кыйын. Билим менен тил абдан керек болуп атат азыркы мезгилде. Мына балдар ошо айына 8.000 экен бир айга. Ошто тил үйрөнүүгө кирип атышат. Эми мен да быйыл неберем 11 бүттү. 5 жашында окутуп койдум эле, эркек бала. Азыр 16-да 11 бүтүп калды. Анан эми орус тили начар да бизде. Кыргызча эле сүйлөйт орус тилден бергендер. Ошо барып кайсыл окууга кирип калса дагы айтып атам, мен ушу орус тилге окутайын деп. Баягы сабактан чыккандан кийин ошол немесине барыш керек. Окуш керек. Жок деп биринчи орус тилди билип алып, анан кийин арак өтпөсө орус тилди билбей туруп анан башка жакты кандай билет. Эжеке, бирок азыр мына шаарларда кичинекей балдар кайра тилин билбей чоңоюп атат да.
Аларга кандай кеңеш бересиз? Кыргыз тилди билбей. Кыргыз тилди билбей чоңойгон балдарда мен доомат ата-энеге коем да. Ошо өздөрүн мындай жогору сезеби кандай, ошо башка тилде сүйлөсөк, биз өтө жогорку деңгээлде адамбыз дегендей сезеби, ушундай ойлойм. Баягы балдар менен үйдө орусча сүйлөшөт. Кыргыз тилди үйрөтпөйт, өзүбүздүн тилди. Ошон үчүн баягы балдар билбейт. Такыр эле билбей калыптыр. Бир-эки келген балдарды мен көчөдөн көрүп атам да. Чоң атаң ким десең атын айтат, чоң энең ким десең билбейм дейт. Ошондой балдар эми болуп калыптыр да, бул жагынан биз өтө аксап атабыз дейм да. Биз ошо 66-жылы мен 1-курска окудум. Ошондо кыргыз тилди үйрөнүү боюнча кабыл алган экен. Орус тили эмес, кыргызча сабак өткөн бизге. Бүт предметтен кыргызча окудук. Анан жана логика, орус тилинин өзүнөн гана, ошо орусча, психология, калган бүт кыргызча. Философиянычы? Кыргызча. Жакшы. Ошо кез ошондой болчу. Эми ушундай экен да, азыр эми мисалы сиз мугалим болуп жүрдүңүз, азыр канча балаңыз бар? 2 уул, 4 кызым бар. Кудайга шүгүр, иштеп дагы бала бакыралуу болуп, анан мектептин балдарын тарбиялап окутуп жүрүп, бала бакыраны тарбиялаганга кандай убактыңыз болдубу? Эми мен ошо убагында убактым болбой, ата-энем тарбиялап жүрдү. Себеби мынабу директордеги иш оор да. Азыр деле оор да. Азыр деле оор, ошо кезде оор болчу. Анан жолдошум дагы вет врач. Эрте менен саат 6-да кетет, кечкурун 9-10-да келет да. Экөөбүздүн бала караганга убактыбыз жок. Кайненем өтүп кеткен. Ошон үчүн мен атам менен апам тарбиялап калды. Мага ошо 2-3 класста берди да. Ошо бала караганга убактыңыз болбой калды да. Эми азыр небере каратып атабы сизге? Неберени эми ошонун акысын алышты бар. Чоң уулум 3 баласын тең багып бердим. Алар үйлөнүштү экөөдөн. Балалуу болушту 1-2ден. Эми мына үйүмдө 6 неберем бар. Аны менин мойнумда да. Бирок эми сизден көбү сүрүнөт да. Мен ошо балдарды багып, мына келинге кол кабыш кылам, үйдөгү келинге. Эми менин азыркы ишим ошо болом. Анан өзүм оорукчамын, көбүрөөк больницага барып жатам. Ой, антип айттым, өңүңүздөн жапжактай көрүнөт экенсиз. Жакында эле келдим, 3-4 күн эле болду больницада. Кудай шифа берсин. Келинге кандай мамиле кылыш керек? Келинге Катуу кармаш керекпи? жок. Келинди бирөөнүн баласы. Менин кызым эле бирөө тилдеп турса мен жакшы көрөм. Ошон үчүн келиндин түшүнбөгөн жагын түшүндүрүп, акырындык менен балам деп. Такыр түшүнбөй калса дагы эптеп жолун табабыз да. Ошондой жолдор менен баягы келинди балаңдай болуп калат экен, келин дагы. Ошо 2 келин тең мага жаш келиндер туш келип калды. Эми насип ошо да. Чоң уулум 17-те алды кызды. Багы ошо окууну 11-де бүтөр менен алып качып келип калды. Мурдагы заманда. Ооба. Анан буну мен азыркы заманда да анан милициялар издеп жүрбөсүн. Ооруп калдым, аябай катуу. Ооруп калып, ошко өтүм алдырышым керек, аттеп приступ берип калганда атасы менен экөө кала турган болуп калды үйдө. Ошондо кыз издесек 5 жашында 1-класска берип койдум эле, ошо колумда кала. Баардык кыздар 1 жаш, 2 жаштан улуу да. Анан ошо бир мына кошунабыздын кызы анан 8-те 9-га өткөн экен да. Апасы анан мага сунуш кылды. Биз кыз издеп атканда. Ушу менин кызымы келин кылып алың, сиз ооруп атасыз деп. Караңызчы боорукерлигине. Анан ошол кудагыйымдын сунушу боюнча кызын алдым. Эми азыр ошо 6 баланын энеси. Караңыз. Мен өзүм бирок 0дөн баштадык үйлөнүүнү. Мындай тамак аш тиги булардын баардыгы эми жаш келди да өтө. Ооба да. Апасынын эркеси 3-чү баласы эле, 3 эле баласы бар. Анан мен дагы анын эркелигин эске алдым. Анан ошо келиним
айткандай болуп атты. Жаш. Аны менен теңдер мектепте окуп атты да 9-класста. Мен ошондо келиним менен сыйлашым керек болуп калды. Жакшы. Эми дагы бир суроо. Караң мына. Ушу Кудайыңыз аябай боорукер аял турбайбы? Сиздин ооруатканыңызды көрүп, кызмат кылсын деп. Ушундай адамдар көп болсун. Эми бир азыр дали китеп окуйсузбу? Окуйм. Кайсы китепти окуп атасыз? Эми мен азыр балдарга жоңок китептерди окуйм да. Балдарга окуп берип атасыз да? Окуп берем. Ой, ошол сонун нерсе экен да. Жоңок китеп окуйм. Анан берки китептерге көрсөм баса калып окуйм, бирок кайра эле жоңок китепке өтүп кетем. Балдарга түшүндүрүп. Жакшы да. Булар эми көп неметтигим. Мен ошо немеден чыкчу эмесмин. Чернышевский китепканасына. Азыркы Байелинов. Ошонуп калды азыр. Байелинов. Ошону барат. Эми жаштарга эмне кеңеш айтасыз азыркы жаштарга? Менин жаштарга кеңешим ошо биринчи ыймандуу болуп, улууну сыйлап, кичүүнү узаттап дегендей. Анан ошо жолдон таанышың болобу, таанышың болбосо дагы аксакал адам өтүп кетип атса, колду боорун алып салам айтуу. Карыган кемпир болобу, улгайган аксакал болобу, салам айтып өтүү ошо жаштардын парызы деп эсептейм. Сыйлаш керек. Анан мындай очередке турганда артынан биз туруп калсак, орун бере коюп, өтүң деп. Машинага түшкөндө орун бере коюп, бул өзүнүн адамгерчилик сапат деп түшүнөм балам. Жакшы, жакшы. Рахмат, эжеке, сиз менен көрүшкөнүмө аябай кубанычтамын. Кудай береке берсин. Шериги менен ич балам. Макул, макул. Бизде ошондой. Чоң рахмат, Кудай береке берсин анда. Кудай өзүңө ден соолук берсин. Амин. Балдарыңын өмүрүн берсин, ишиңе ийгилик берсин. Узак жаш берсин балам. Кетпес бак берсин, бак өлөт башыңан кетпесин. Дайым сени ошо кызыр кубаң жылоолоп жүрсүн балам. Мен телевизордон сени көрөм, көп көрөм да. Нур жигит сүйлөп атат деп мен коюп отурам. Анан ошо апаңа менен сагынып салам айт. Салима Жикеева деген кошо иштеген экенсиз. Ошонун үйүнө бардым. Жупуну болсо да чайын остейдим деп айтып бар балам. Сөзсүз Кудай берсе. Апаңа. Мен телевизордон көрүп сүйүнүп атпаймын силерди. Ана Сусаркан чыкты. Деп. Сенин ошо сыйлаганыңы ошондо бир билдим. Журналист сага суроо бере бергенде апаңы көрсөтүп койдуң. Апама да суроо бер дегендей кылып. Ошо муну энени сыйлоо, урматтоо ушул жерден билинет балам. Атаң жаш кетип калды. Баарын билем балам. Тааныштыгым бар. Анан Сусаркан Ошто жашап калды. Ошто жашаган адресин билбей мен ошо жолуга албадым такыр. Анан кийин ошо телевизордон уктум, ошо ушул баламдын колундамын деп айтты. Ошо жакшы балам. Бияктагы акелериң болсо керек, акелериң. Жакшы, бир акең менен дагы жолугушу үйгө келип калган экен, бир себеп менен. Жакшы сүйлөшүп отурганбыз ошондо да.